Саламатсыңарбы? Бүгүн силерге жаңы келечекти презентация кылып берейин. 2026 жылы чоң кризис келатат. Финансылык жактан дагы, ал эми ошо 2025 жылы башталган билим алуу кризиси 2026 жылы дагы чоңураак болот окшойт. Анткени биздин жашоого Instagram, TikToктор кирип, ошонун кесепети азыр жакшы көрүнүп атат. Биз өз алдынча отуруп, чоң бир билимди алганга, бир нерсени жасаганга оор болуп баратат. Анын үстүнөн курстарга барып, курстарды бүтүп, жумуш табуу биринчи пунктка айткандай эле финансылык кризис болгондуктан андан да чоң кесепети тийип атат. IT багытында курсту бүткөндөр эмес, чоң тажрыйбасы бар, көп иштеген адамдар дагы жумушка кирип, жумуш тапкан оор болуп атат. Ошондуктан жаңыча бир идеялар менен өзгөрүп, ошол кризиске каршы туруп иштегенге бир мүмкүнчүлүктөр жасаш керек. Анан ошо мен силерге сунуштап атканым, негизи буга чейин келечек клуб деп жазып атканбыз. Анан аны жаап, азыр болсо ошо жаңы бир издөөнүн үстүндө отуруп, анан ушуну жасап чыктык. Ага болсо ушул umai.solutions/келечек деп кирсеңер, ушундай сайт ачылат. Бул азыр биринчи версиясы, тексттери жакшы оңдой элек, бирок силерге мындай түшүндүрүп берейин. Эми кызыктуу болуш үчүн жөн эле кечке лекция угуп, бир немеге биздин максатка жеткенге тиешеси жок нерселерди үйрөнө бербестен, биз аны конкурс сыяктуу кылып өтөбүз. Конкурс дегенде жанагы ырк конкурстары бар го, Евровидение деген сыяктуу, же болбосо жана орустарда царица деген бир конкурс бар го, ошондой сыяктуу. То есть ким катышкандар, алардын тажрыйбасын, алардын окуп аткан процессин биз интернетке чыгарып, улам көрсөтүп, трансформацияны көрсөтүп беребиз да. Ошондо кызыктуу болот. Анан көрөбүз ким кайсыл этапта, ким кайсыл миссияда жүргөнүн. Ошондо мындай жөнөкөй курс эмес, бир аз кызыктуу миссияларды өтүп, мелдеш сыяктуу кылып жасайбыз да. Анан анын дагы бир ограниченный неме болот да. Бир убакыттын ичинде бир жыйынтыкка жеткенгечи. Анан биздин максатыбыз нолдон баштап үйрөтүү, аягында full stack разработчик болуп, инди хакер болуп, SaaS продуктулар жасап, акча таба турган адис болосуңар да. Келип академия ошол жака жасап көрөсүңөр. Анан эгерде ошону жасап, көптөгөн долбоорлорду жасап иштете алсаңар, тажрыйба топтоп, портфолиого салып, анан кийин мисалы Германияга проект жазсаңар болот, Германияга көчсөңөр болот. Негизи ошол конкурстун жыйынтыгында React, Java'ны үйрөнүп, SaaS'тарды, проекттер жасаганды үйрөнүп каласыңар да. Ошондо биздин келечекке катышкандар ар бирөө ошол мелдештин катышуучусу. Мелдештин катышуучусу. Анан ошол ар бир турда өзүлөр жөнүндө айтып берип, ошол тапшырмаларды аткарып, биз ичибизден да көп иштейбиз даярданып. Анан даяр болгондо аны сыртка жарыялап, бул жака жарыялап, YouTubeга жарыялап, Instagramга чыгарып турабыз да. Биздин жыйынтыктарды, биз кандай нерселерге жетишип атабыз, эмнелерди жасап атабыз, эмнелерди жасай албай атабыз. 5 миссия бар. Ошол ар бир миссияда бир 5-6 турлар болот. Ушинтип где-то бир 30 чактуу турду жасап бүткөндөн кийин ошондо конкурстун аягына чейин чыккан болобуз да. Албетте, баягы жөн эле абстрактуу бир миссиялар эмес. Ар бир миссияда хард скиллдер бар, софт скиллдер бар. Биринчи миссияда 6 тур бар. 6 турда биз ошол HTML, CSSтен статикалык сайт жасап чыгабыз. Ар бир катышуучу өзүнүн идеясын алып келип, аны кантип жасайт, дизайн синкинг колдонуп, инди хакер болуп, баатырдын жолуна түшүп, ошону улам ар бир турдан өтүш үчүн тапшырмаларды жасап, анан ошол жактан жардам алат, менден поддержка алат, мен сурап турам,
түртүп турам, жардам берип турам. Анан ошого жетишпей аткан скиллдерди айтып берем, лекция катары айтып берем, же болбосо ошол жазылган лекцияларды көр деп жиберем. Ошентип эң башында биринчи баатырдын жолун өтөсүңөр, анан андан тышкары ошо 6 тур өтмөйүнчө ошол биринчи миссиянын ичинде болосуңар да. Анан биринчи миссиянын жыйынтыгында ошол как бы конкурстун типа биринчи этабы бүттү, биринчи этабы бүттү деп ошондой чоң бир жыйынтык жасап, анан жеңүүчүлөрү кийинки этапка өтөт да. То есть жеңгенде албетте өзүнө сайт жасайт, анан сайтты интернетке чыгарганга жардам беришем. Ошентип биринчи тур, биринчи миссия бүтөт. Ошентип улам улам ар бир миссия өткөн сайын чоң көбүрөөк нерселерди үйрөнүп кете беребиз да. Мисалы экинчи миссияда биз уже баягы баштап аткан сайтыбызга TypeScript'тен, React'тан кичинекей компоненттерди жасап, аны динамика кылып, сактагандай кылып жасайбыз да. Албетте ар бирөөдө мен базовый жагын, негиздерин көрсөтүп берем, негиздерин биринчи жолу үйрөнөбүз. Анан аны уже жасалма интеллекттин жардамы менен жасап чыгарабыз да. То есть башынан аягына чейин ар бир үтүр точкасын үйрөнүп жаттабаган кереги жок болот. Жөн эле ошол турду өтүш үчүн керектүү инструменттерди колдонобуз да. Керектүү инструменттер дегенде ошол технологиялар, анан ошол технологияларды жасалма интеллекттин жардамы менен кантип бүтүрсө болот. То есть ичинде кызыктуу болот. Ошентип экинчи этапта, экинчи миссияда 5 турда биз TypeScript, React менен жазганды үйрөнөбүз. Үчүнчү этапта уже бэкэндти үйрөнөбүз. Бул фронтенд, бул бэкэнд. Бэкэндте Java, бизге керектүү нерселерди, Telegram бот эле дагы бир керектүү нерселерди кичинекей компоненттер менен жасап чыгарабыз да, Java мененчи. Анан ушул үчөөнү колдонуп, уже SaaS долбоорду жасаганды үйрөнүп, SaaS долбоорду, SaaS деген эмне, кантип иштейт, ар бир албетте башында базовый жактарын үйрөнүп өтөбүз миссиялардан. Анан ошол 4-5 миссияда реалдуу долбоорубузду интернетке чыгарып, акча таба турган иштетебиз да. Ушул жака жеткендер албетте уже иштеп баштайт. Анан ушунун баары менен уже Европа, Германияга проекттер жазсак болот, көчүп кеткенге аракет кылып көрсөңөр болот. Бирок бул эң акыркы миссиясы да. Анан эмне үчүн жазып атам? Бул албетте кызыктуу болсун деп, бул практикалык билим болсун деп, теория гана эмес. То есть ар бир этапта өзүңөрдүн идеяңарды алып келесиңер, өзүңөрдүн аракетиңерди жасайсыңар. Анан ошого жараша мен түртүп кете берем да. Мисалы азыр дагы көрсөтүп берем. Азыр кантип иштеп атат. Азыр буну аягына чейин көрсөтүп коеюн. Анан неме конкурс стилинде, то есть башкалар дагы көрө алат силердин жыйынтыгыңарды, силер кайсыл турда жүрөсүңөр, то есть кайсыл миссияны аткарып атасыңар. Биз аны жакшынакай видеолорду кылып чыгарып турабыз. Албетте силердин уруксатыңар менен. Макул десеңер, жок мен андай видео мен жөнүндө чыгарбагыла десеңер, албетте чыгарбай эле өзүңөр акырын жасап кете берсеңер болот да. Катышуу айткандай эле айына 3000 сом. 3000 сом төлөп, анан 3000 сом биринчи төлөгөндө сразу эле биринчи миссиянын биринчи турун аткарып баштайсыңар. Сайтка доступ аласыңар. Анан биздин Telegram группага кошуласыңар. Анан ошол жактан биринчи миссиянын биринчи турун өтөсүңөр да. Если биринчи турун өтө алсаңар аз убакытта, анда экинчи тур ачылат. Ошентип турларды жасап кете бересиңер. Эгерде бир айдын ичинде баарын жасап салсаңар, анда малацы, 3000 сомго жетиштүү болот. Если жетишпесеңер, анда кайра кийинки айдыкын төлөп, ушул ай сайын 3000 төлөп, турларга катышып, жакса улантып, жакпаса жок мага болбойт экен, жарабайт экен деп коштошуп конкурстан чыгып кете берсеңер болот да. Кимдер үчүн жаңы баштагандар, нолдон баштап айтиге тиешеси жок, айтини көптөн бери үйрөнөм, мотивация жок, команда жок, коомчулук жок, жардам берген адамдар жок болгондор үчүн келсеңер болот. Бизде мындай жакшынакай позитивдүү команда, позитивдүү катышуучулар улам ар бирөө өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, көрсөтүп, жолугушууларды уюштуруп турат да. То есть бизде почти күнүгө деле жолугушуу болушу мүмкүн. Күнүгө биз Телеграмдан жазышабыз, турларга бөлүшөбүз, чыгып катышсаңар болот. Студенттер, билим алып аткандар, мунусунда даже окуучулар деле катышсаңар болот. Потому что
неме чектөө жок жаш боюнча. Неме профессиясын өзгөртөм дегендер, башка профессияда жүргөндөр, айтиде жүрсөңөр деле SaaS продукт жасайм дегендер, инди хакер, то есть менден бир нерсе үйрөнөм дегендер, менден бир нерсе алам дегендер, мен азыр ошо инди хакер жактан Umay Solutions деп бөлүп атам. Мага окшоп иштеп, менин жасап аткан айынын жардамы менен кантип жазып атат үйрөнгүңөр келсе, кошулсаңар болот. Ар бир турду если профи болсоңор бат өтсөңөр болот, или мындай жай өтсөңөр болот. Иши кылып бул үйрөнүү проектиси, үйрөнүү академиясы, үйрөнүү билим жөнүндө да. То есть бул жакта суроолор пайда болуп турат. Нолдон баштайбыз, конкурстун жеңүүчүлөрү болот, окуу тартиби күнүгө болуп турат. Иши кылып кошулганда улам айтып берип турам да. Сурооңур болсо айынан сурагыла. Анан катталууну бассаңар, же болбосо могул жактан азыр кошулууну бассаңар, менин немелерим чыгат. Mbank чыгат, эсилсеңер Mbank колдонсоңор 554 10 70 04 алсаңар менин атым чыгат. Ошого жөнөтүп туруп, анан чекти атыңарды жазып, имейлиңерди жазып бул жака жүктөп койсоңор мен көрөм да. Эгерде Европада жашасаңар, IBAN бар. Ушул IBAN номерге которуп, кайра эле ошол чекти, скриншотту бияка атыңарды жазып жүктөп койсоңор жетиштүү болот. Катталгандан кийин ичинде тикет ачылат, тапшырма. Анан ошол тапшырманы ачасыңар и тапшырманын ичинде немеси жазылат. Эмне кылыш керек түшүндүрүлүп жазылат, видеолор жазылат, ссылкалар берилет. Анан ушуну шашпай окуп чыгышыңар керек. Вот, ал башталгыч акты бул жакта кесип курсту баштоо деген каналга кошуласыңар. И бул жактан пока курска катталмайынча ушул каналда айтылгандай көрдүр, биз биякта байланышып, сүйлөшүп кете беребиз да. Анан курсту баштаганда, тикетти баштаганда, биринчи турду баштаганда биринчи турга кошуласыңар и бул жактан уже биринчи турдагылар жасап аткандар жасайт да. Вот, анан ушинтип биринчи тур бүткөндөн кийин экинчи тур кетет, үчүнчү, төртүнчү ушинтип турлар менен кете берет да. Вот, анан буну бүткөндөн кийин текшерилүүгө жибересиңер, жолугушуулар жасайсыңар. Вот, бизде Umay Solution дегенде долбоорлор бар. Ошол долбоорлордун баары ачылат силерге бекер. Зуминарда зумду уюштурасыңар, баатырдын жолуна баатырдын жолун жазасыңар. Ушинтип улам жаңы проекттер кошулуп кете берет да. Бирок эң негизгиси ошол силердин бордуңар, силердин миссияңар, биринчи миссия бул жакта болот. И бул жактан иштеп баштайсыңар. Вот, азыр мына 2 адам катталып, уже 2 адам иштелип жатат. Калгандары пока жаңыдан аралашкантат. Анткени биз бүгүн азыр мына силерге неме кылып атам, презентация кылып атам. Жаңыдан жаңы кандайча жаңы функция менен баштайбыз да буюрса. Ошол суроолоруңар болсо бергиле. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.